Теледе ТВ кайгылуу көрсөтүүсү өлкөбүздө өткөн аптада катталган кылмыш фактылары жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Азия Жикшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүнкү ТВ кайгылуу көрсөтүүсү араздашууларын сүйлөшүү жолу менен эмес, мушташу менен чечкендерди сүйгөндөргө арналмакчы. Айтсак, эмнегедир ушул 21-кылымда да көпчүлүк билеги күчтүүсү акылдуу дегенден арыла элегине таң бересиң. Биздин бүгүнкү максат бул адашууну жок кылуу жана ар бир кылган ишиң үчүн мыйзам алдында жооп берет экениңди көрсөтмөкчүбүз. Алыстабаңыздар. Başını periyasından öldürüp koy dostum, benim için dostum. Sarmaz ki, otur. Tüz oturcu dostum, sıranı senin. Gel otur. Ben oturam dostum. Tüz Gel otur. Gel gel. Sen mağaranına tartasın da. Parasıka tartasın da. Gel otur. Dostum Daniel. Daniel Çile dostum. Çile ödemesin. Men cevabı dostum. Sovetskiyden. Oturчу dostum, Gel otur. Мынтип эки достун арак ичип алып мушташкандарын күндө болбосо да 2 күндө бир жолуктурса болот. Кээде муштум катуу тийсе, кээде көк ала менен гана утулуп кетишет. Бул жолкусунда баары катуу болуп, жабыркаган баланын башы жарылган. Анан канжалатып жерде калтырып койгон баланы өтүп бараткан чоочун кыз көрүп калып жардамга келет. Мойнундагы жолугун чечип, башын таңып, ээсин жоготкон баланын жүрөгүнө массаж жасап өзүнө келтирет. Эрдик кылган жаш кыз өзүн ачыктагысы келбей, болгон окуяны жашыруун гана айтып берүүгө макул болду. Мен подружкалар менен жолуккан барыпмын. Анан Народныйдын жанында бир бала жатыптыр, канжалап, башы жарылып. Анан кан аябай көп кетиптир. Адамдар болсо карап туруптур. Анан өзүмдү шарфымды алып, кровотечениенин астына кетип, анан таксиге акча төлөп, такси менен анын дос баласы экөөбүз апарып, такси сүйчөбүз. Канжалап жатканда астына төшөк салып, менен машинанын таксистин. Анан төшөгөндө кайра иши алды такси. Анан төшөгүн салып, анан шарфты башына уруп, пульсун текшерип, дыханиясын текшердик ошо. Анан ооруканага жеткириңер, э? Анан ооруканага жеттик. Бул баланы кайдан тааныйсың, жаңы эле азыр задержанныйда? Бул баланы тааныбайм, экөөнү тең. Просто мен көчөдө жөн эле кетип бараткам, анан өзүмдүн жардамчылыгымды көрсөттүм. Андан соң милиция чакыртылып, ордуна алгачкылардан болуп жол кайгылуу милициясынын экипажы келип, биринчи жардамын көрсөтүшүп, ооруканага алып кетишет. Жабырлануучунун жанында жүргөн бала алгач дос катары жүрүп, жардам көрсөтмүш болуп, көп деле шек келтирбейт. Бирок бейбаштыкка шектүү бат эле өзүн ачыктап алат. Анткени арыз жазам деген досунун сөзүн угуп, кайрага атырыла баштайт. Ай достum, не кыласың, не дейсиң? Koyarım aytam deyimiz. Silah. Hayır nakım baba. Dostum, bunlar eşliyor, sen bana. Hay, bilmiyorum nesin. Dostumsun mu? После этого ты не называй меня. 41 Сухомлинова пересекает. Офис Фаберлик. Квартиры нету. Тартип сакчылар бул окуяда ким экенин түшүнгөн соң шектүүнү ошол замат кармашат. Анан өзүн тилектеген бала концертин баштайт. Алгач анын мастыгын такташ үчүн наркология алып келишет. Өзүн колунда кармай албай кол көтөрүү аракетин көрүп жаткандыктан колун байлап гана тынчытуу мүмкүн болду. Oldu kim erkekçe kol verdi de. Ver canım. Dur. Oldu kim ben bunu bedim burası? Ben ait otam. Otur. Tamam. Oldu bedim böyle erkekçe. Çeçem az. Otur. Niye? Otur çek. Özün başta adam ya. Normal çeçeğinde. Normal böyle yemin ötkөз болуп кетебиз. Канткен күнү да бейбаш бала медициналык кароодон өтүүдөн баш тартып койду. Бирок анын мастыгы анысы жок эле көрүнүп турду. Ак халатчандар алыстан келген арактын жыты менен баланы өзүн алып жүрүүсү менен эле аныктап алышты. Айласы кетип Тилек биздин камерабызды да тээп салайын деди. Бирок ага да жетпей, өлмүш болуп жерге жатып алды. Al deyim oğlum.
Бейбаш кандай жатса, тартип сакчылар ошол бойдон аны көтөрүп чыгышты да унаага отурулушту. Анткени кийинки барчу жер шаардык милиция бөлүмү болчу. Бүтте тартып басты. Bütün bayrağın kısmını taşkil koydu. Айтсак, унаага отурар менен бала кайра өзүнө келе түшкөнбү, Айтор эч нерсе болбогондой эле туруп алды да басып кетти. Бизге жүзеги кызматынан чалуу түштү. Мага да Гвардия Рыскулова да народдун астында талпа балдар мушташып жатышат деп. Биз келген учурда жерде бир жашы 20-25 жаштагы азиат улутундагы жигит башы жарылып кансырап жатыптыр. Биз тез жардамын күтпөстөн аны биринчи тез жардам көрсөтүп Фучикадагы ГК бир ооруканасына өзү салып бардык такси менен. Биз салып барган учурда жанында досу бар болчу, жакын досу. Алгач досу келип сүйлөшүп жаткан жана жабырлануучу жигит менен. Өз сөзүнөн айтканына караганда айылдаш дос болгон дейт. Мирланов Нуртелекти 1994-жылы туулган жаранды биз кармап келип 1 май ички иштер башкармачылыгынын инспекторуна өткөрүп бердик. Майда баштык боюнча. Мындан аркы иштерди ошо инспектор улантышат да биз первичный документацияны ошого өткөрүп берип атабыз да. Окуяга өзүнүн оюн Тилектагы билдирүүнү каалады. Алгач камерабыздан качып жүргөн бала бул жолкусунда өзү каалап окуяга өз баасын бермей болду. Дос балам экөөбүз ичип отуруп, бир аз мас болуп калыптыр ал. Ошол жерден кичине драка чыгып кетип, ошонун артынан бияка келип калдым. Экөөңөр урушуп кеттиңерби? Жок, экөөбүз эмес, ал чыгып машиналарга секирип баштаган да. Ошону мен алам деп, ошол жактан уже элдер туура эмес түшүнүп калып ал жерден. Элдер бияктан милициянын кызматкерлерин чакырып, кызматкерлер келип ошол жерден неме кылган, кармап кеткенбиз. Ал келгичекти биз неме кылып таксиге отургузуп, дос баласын больницага алып бардык, биздин артыбыздан милиция кызматкерлери келип ошол жактан кармап бияка алып келген. Мисалы мен деле көп болдум, жана эмнеге ызычып салып жүрдүм дейм да. Баш ийбей буйруктарына тартип сакчылары. Кайсы жана жерлерденби? Жана жерлерден немелери жаккан жок, кылыктары жаккан жок, ошон үчүн эле. Негизде ошо дос балаңды башка эч ким салган жок да, экөөңөр ортоңордо эле бирдеме болду. Жок, ал жерден алга чейин келип атпайбы, алчы боя немеси чекечи жарылып алга чейин келди да, немеге чейинчи. Анын бер жактан уже жана жердеги раналары больницадан ошону мен деле түшүнбөй атам ал жактанчы. Аны досуң жолдо жатса, сен домдордун арасында жүрдүң го? Жок, досторум эмнеге жүрдүм мен ошол жакта, мен жана дос балам уже көтөрүп аткан, ана жактан машинадан бирөө келип туруп, мен тартып салдым ал нерсени түшүнгөн жокмун. Тиги балага мен асла келсем, жанагы балагачы мен түртүп салган балага карасам башкасы неме болуп кетип атпайбы мени. Эки бала домдордун арасынан тартып алып кирип кетти. Эмне болду, брат, эмне болду деп. Анан мен кайра чыгып домдордун артынан келсем, уже дос балам таксинин ичинде болот. Тиги кыз мененчи. Тиги жардам көрсөтүп аткан. Больницага алып келген кезде өкмөт эмнени талашып? Ал жерде аны успокаивать этейин деп ошон үчүн неме болгон алар. Бир аз кол көтөрүп койдум. Кол көтөрүлгөн жок. Кол эми кандай успокаивать этейин деп эле. Sen айтсаң, болғандан бір-екі чабып едім, Шапалак менен эле чабылды ал жерде өзүнө келсин деп эле. Ырастар муштум эле, тарбиялап койдум. Ондой эле слегка эле айтылган. 1994-жылы туулган Нуртелек Мирланов бул күнү ички иштер башкармалыгында кала берди. Ал эми эртеси жабырлануучу соолугуп, өзүнө келген соң тийиштүү арызын жазып, учурда бейбашка шектүү камакка алынды. Отур, нормально, отур. Попробуй сделай. Хорошо. Попробуй сделай. Тынч отур деме сага. Тынч эле отур. Че, водитель, что ли, ты меня, чтобы, меня так сделал, да? Че, водитель, что ли? Вот Я камера представитель тут. закона. Ну ты представитель закона. Подчиняйся. Ладно, Хорошо? ладно. А что, водитель, что ли? Кто говорит, что ты водитель? Вот камеру говорю. А что ты меня сюда завел? Я не водитель.
Я отдыхаю, я пью, мне выше 25 лет. Бул дагы бейбаш. Тартип сакчылар тарабынан эмнеге кармалып, эмнеге наркологияга келип калган түшүнбөй калган. Окуя кандай болгонун айтсак, жаш бала Акунбаев көчөсүндөгү эс алуучу жайлардын биринде теңтуштары менен ичип отурган болот. Ортодо бирөөлөр менен уруш чыгып кетип, ордуна жол кайгыл милициясы биринчи келет. Анан териштирүү учурунда бул бала баш ийбестик көрсөтүп, тартип сакчылардын кадыр баркына шек келтирип, ар кайсы сөздөр менен сөгөт. Эскертүүнү да эске албаган бала анан кол көтөрүү аракетин көргөндө колу буту буулуп, бул жака жеткирилет. Sen koy da bırak. Bağırma s**eyim ben sizlerde. Bundan değil. Bağırma s**eyim. Uyun var mı? Uyun var. Kime familia? Benim Götür familiyam ben sana. Elü, Tavol. Фамилиясы жаман сөзгө окшогон бала муну менен да чектелген жок. Бул дагы көрүүчүлөрдүн бири болгондуктанбы, Айтор жакында эле бейбаштык менен колго түшкөн спорт чебери Руслан Түменбаевди жалпыга чыгарган үчүн да таарынып жатты. Ты да Семен, да? Да, я Семен. Молодец. Джекшеев, как? Азия. Молодец. Ты уялся мог, он история, да, этого. А ты историю закопал, да? Уялся Момов, в очках находишься, пузатый здесь. А что, надо худым и пьяным быть? А что, тебя худой и пьяный, что ли? Ну да. Как я от тебя буду сняться эту историю нашего Кыргызстана, ты вот так сделал. Эмнеге мынча ага күйүп жатканын да көп өтпөй түшүндүк. Көрсө бала өзү да мас абалда болсо да спорт чебер экен. Айрым маалыматтарга ылайык Борбор калабыздын спорт мектебин аяктап, учурда өлкөбүздүн дзюдо боюнча жаштар курама командасынын мүчөсү экен. Кандай болгон күнү да анын бул жечиккендиктери бүгүнкү бейбаштыгын жаап кое албайт. А что ты меня заселяешь? Другие методы, чтобы не застрелить. А ты Хорошо? Улётся муж, я шел мне, ну это там нет. Всегда на своей работе будешь, да? Когда тебе, блядь, час скажешь, иди айтап-то. Когда-нибудь в этой жизни. Понимаешь, Байке? Потом все по-другому будет, Байке. Угрожаешь, да, сейчас там? Да мне не угрожаю. Жизнь такая просто. Всегда же так. Власть меняется, Атамбаев уйдет, там, другой придет, Бакиев придет, там. Все, Знаю его, Байке. будем работать, мы же работаем. Ну, работаешь, там, уйдешь. Потом простым человеком будешь. Таким же, просто людьми будешь. Балага акыры жардамга да келишти. Болжол менен машыктыруучусу же досу байкесиби өзүн тааныштырган жок. Бирок бейбаштык менен шектелип кармалган баланы чыгарып кетүүгө болгон аракетин жумшады. Бирок өзү дагы беркинисинен айырмаланбады. Все, байка, долбум чыгат. Асан отпай келдим. Да, чего включаем? Асан отпай келдим. Мен таспара ғой, бір туған. Я говорю, тут. Дос болған туған. Это вот он голову. Все, байка. Bir tuған, мен таспара ғой. Дос болған елдім. Sıkı. Sen гаишник. Бля, елде жүріп көп Хармон алдан айтпа. За оскорбление сотрудника милиции гриппетесін жөніне. 15 сутка кіргізіп қойма. Қой мен байке, мен сені танымаймын байке. Болып тұр, ұмытып қоя тұр. Жөніне сөгініп жүріп демшелеп. Хармада бар башқалар. Уят дем, жүріп сотрудник болып жүріп. Харман ұшыл болса. Харманға. Оқым бар. Сен гаишниксің, машина қармайсың. Машина қарама? Қарма бар машина. Не тұрасың маяқта роудың астында? Мен оқуым үйретпелі ғой, дос. Ей, Geçen gelген bana үйретіп қой. Такси кет отырып доске. Бап, адалжы бап. Келсең доске. Уят жоқтар да, гаишниктер толық. Бар тияқты, ичіп жүреді тияқты. Эне, шunu қарма ойсыңар бай, бір туғандар. Уят болш керек сілерге. Уят. Сені ичіп жүреді, шunu қарма ойсыңар өстер. Сен не ичіп жүреді? Барбайсың, бар, қарма ойсың. Сен не жүресің, первайсы роудда, айтшы. Сен Горгайда жүріш керексің, по идее. Не жүресің роудда? Үйретпеші. Жүрсей. Қайты жігіттер,
Уят бол. Қайда? Мен саған статьяны айтып берейін бе? Қандай болды сенің? Құқығыңды айтып берейін мен саған. Тілің жұт та, дайшы жұт та. Жардам берем деп келип, бул бала да ал жерден калды. Бирок тартип сакчылар бул жолкусунда сабырдуулугун көрсөтүшүп, аты жөнү белгисиз бейбашты 4 тарапты көздөйгө беришти. Ал эми биздин негизги каарманыбыз андан жардам күтө албай, акыры атасына телефон чалдырды окшойт. 860 мен атам. 0 777 05 58 60 0 Атасы келгенде жок, чалганда жок. Көп сүйлөп, бирок колунан эч нерсеси келбеген бала анан ыйлап да көрдү. Брат, просто так, да, братан. Я ничего не сделал же, братан. Я не украл, я никого-то не забрал, братан. За хулиганство вы меня оформляете до конца. Братан, я ничего не сделал же, братан. законно. Я же ничего не сделал. Я же ничего не сделал. Ну ты сделал замечание, братан. Не реагируешь? Эки саттан вернем, суранок. По-любому меня оформляют же, братан. Мне же не поняли, мне предупреждение не дали же, братан. Мне предупреждение не дали, братан. А меня оформляют. Не обидно, братан. Уже вот что. Олимпийского чемпиона тоже, доказал меня, братан. Гаишник-то. У меня друзья 2 гаишника, 3 гаишника. Что из тебя? Надо форму уважать. Не, форму уважаю. Я чачу искон, долбанчик. Дин, ертер койду, братан. Мен саған шын айтайын. Суда посадили, братан. Обидно же. В суде неправильно поймут даже. В суде так и скажу. Я пришел, на меня, вот этот Руслан, которого снимал, пришел, меня снимает, сказал. Так я скажу, меня снимают до сих пор. Историю втыкаешь. Артистов втыкают. Историю втыкают. Бул аракети да текке кетип, Масабалда бейбаштык кылган спорт чебери 1-май ички иштер башкармалыгында кала берди. Бул жактан гана анан кылганын эстеп, айткан жаман сөздөрүн эстеп, бир аз да болсо тарбия көрөт деген ниетте биз дагы кете бердик. Эмне болду жана болду? Эмне болду, нападение болду, эмне болду, айтып бересизби ошону? Никакого нападения не было. Вызвали такси в кафе «Бухара». Приехали по месту назначения. По месту назначения доехали. У меня была карточка оплаты 100 сомов бесплатно. Сегодня, 30 января, я оплатил в ЦУМе за сотку 11 500. Мне дали бесплатную карточку на оплату. 100 сомов нам бы такси бесплатно. Пока я искал эту карточку оплаты нам бы такси 100 сомов, мы проехали 70 сомов. Меня выматерил таксист. Моя супруга заплатила деньги. Пока я искал эту такси, карту оплаты нам бы такси, меня выматерил таксист. Дальше что случилось? Дальше я сказал таксисту, не матерись. Бул дагы бир бейбаштык менен шектелип колго түшкөн Бишкек тургуну. Өзүнүн айтуусу боюнча өтө ыймандуу киши. Ал эми такси кызматында иштеген бала сабатсыз болуп аны сөгүп койгон. Биринчи караганда жабырлануучуга окшошкону менен урушту баштап эми мынтип жабыркаган киши болуп алган. Сотрудник фамилию не называет свою милицию. Это по закону. Если сотрудник милиции не называет свою, это закон? Окуяны толугу менен түшүнүү үчүн такси кызматында иштеген баланы да сөзгө тарттык. Тийиштүү арызын жазып берген соң ал дагы эмне болгонун айтып берди. Сен мне эме тутасың, өзүң талкалап калган, сүйлөп отуруп эле. Братан, кой, мен сени сыйлап атам, чоң кезинде сен болбой. Разына жүрүн. Анан экөөбүз бир жака айланып көчөгө чыгып, кайра үй жака кетип бараткан жерден разына секирет. Жүрән деп үйүңө алып барып коюн десем. Давай деп кетип бараткан жерде дагы чогуп кетип, курткадан карап капшондон кийип салып андай кылчы. Куртка. Замок бош болчу да. Сону тартканда эле тарып туруп асты жагынан бир-эки бетке урду да. Урганда эле мен да зашта кылдым да мына чапкыладым бир-эки. Чапкылап эле куртка чечилип түштүм, түшүп чыктым. Чыкканда эле уже бир такси келип калды, кайсы такси билбейсиз, өчүп экен фишка. Келип эле эмне болду деп, ал туруп калды ортобузда. Еще сүйлөшүп турабыз, нормально сүйлөшүп турабыз. Турганда эле бетке жандырды да, бетке озго урду, майка жарылып калды. Озго урду. Анан жана такси дагы аралашып кетти, кой деп.
дагы уже кичине тургандан кийин кайра эле жөнүп турам да, Нурсам эртең вызовда. Кайра кулак уруп кулак ишип кеткен. Сынганы билбейм, короче. Андан соң шектүү наркология бөлүмүнө жеткирилди. Бул жактан Тимур Өмүралиев медициналык кароодон өтүүдөн баш тартып, бирок ичкендигин мойнуна алды. Бол эми. Бол жер мен ал. Снимайте сейчас. Снимать этпе. Я снимаю. Я выпивал. Я сразу говорю, что я выпивал. Я выпивал. Я был на день рождения у своей жены, я выпивал. Зачем мне вот это? Я выпивал, я сразу говорю, что я выпивал. Процедура такая. Ну вот я сразу признаю, что я выпивал. Как зовут тебя? Меня зовут Тимур Умаралиев. Тимур. Я выпивал. Я сразу говорю, что выпивал. Я выпивал, я не отказываюсь. Нормально. Иши кылып Тимур Байкедагы бардык процедуралар аяктаган соң жакынкы милиция бөлүмүнө жеткирилди. Эсерге салсак, ТВ кайгыл көрсөтүүсү менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпы маалымдаңыз келсе, төмөндөгү телефондорго чалып же биздин электрондук дарегибизге кат жолдосоңор болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу баарлашканча саламатта болуңуздар.